Мен бүгін так жана дана айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы менин тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок менин. Кошуна мамлекет биздин бир тууган Казакстанда Маргулан Сайсенбай деген бизнесмен киши бар. Мен ал киши жөнүндө чоң бир берүүнү даярдап жатамын. Ошол кишини 10-11 жыл Интерполдон издешип, башкадан издешип 6 миллиард долларын мамлекетке алып койгонда, ошондон кийин дагы ошол киши көтөрүлдү. Мына ошол кишинин өмүр баянын карап отурсаң, чабандан баштап ошол миллиардерге чейин жетишкен. Аны бардыгы күнөөлөгөн. Казакстандын мокочосу катары ушул азыркы Матраимовдон дагы 10 эсе каттуу күнөөлөгөн да. Мына ошол кишинин күнөөсү жок экен го. Мына мен азыр ошол кишини өзүмдүн менторум, өзүмдүн кумирим катары көрөмүн да. Ал киши ажы, ал киши өтө билимдүү, сабактарды өтөт. Ушунчалык эгерде мен калп айтып атат десеңер, Маргулан Сайсенбай деп киргиле. Сколько денег вы больше всего единомоментно потеряли? 5 миллиардов 800. Долларов? Долларов, конечно. Что с вами случилось? У меня отняли все. Кто? Банк, нефтяную компанию, строительную компанию, весь холдинг. Государство. Государство. В 2009 году государство забрало у меня банк, у меня весь бизнес, возбудили кучу уголовных дел, по-моему, 5 или 6 уголовных дел, организованная преступная группа, создание организованного преступного сообщества, обвинили меня в хищении 1 миллиарда долларов с банка и так далее, и так далее. То есть практически пожизненно. И с 2009 по 2016, 7 лет я провел в судах. Осудился бесконечно. Я осудился в Лондоне, там Лихтенштейн против вас выдвигал, Швейцария Цюрих, выдвигала. Мной занималось ФБР. ФБР — это швейцарское федеральное бюро расследований, не американское. Швейцария уголовное дело возбудила, занималась ФБР. Казахстан. Вот Казахстан, Швейцария, Лихтенштейн, Лондон, Дубай. 5 стран одновременно. Мен Матраимовду азыркы кезде, ошол айрыкча ушул Маргулан Сайсенбайдын өмүр баянын ошол кишини кантип Интерпол издеп, кантип Дубайда соттошкон, Лихтенштейнде соттошкон, Лондондо соттошкон, бардык соттоп, ушунчалык мокочо, ушунчалык жаман адам көрсөткөн адам соттордун баарынан утуп чыккан да. Акырында 2 жыл шарттуу түрдө кесилип, азыр мына бизнесмен. Я находился в розыске в Интерполе, красная карточка. И есть красная карточка, если вы зайдете в интернет, есть красная карточка, разыскивается, особо опасный преступник. А есть, который не появляется, при задержании стрелять. То есть вы были при задержании стрелять? Да, если бы я сделал попытку к бегству, они могли стрелять в меня. Эми тергөөнүн талабы экен, көп нерсени тергөөнүн сыры үчүн, кызылыш үчүн кол койгондон кийин көп нерсени айта албайт экенсиң. Эми мен август айынан бери чет мамлекетте бизнес маалектенип жүргөнмүн. Өзүңөр билгендей, кызычуу чыккандан кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, мага болгон жалалардын бардыгын бетин ачуу мен үчүн өзү кызыктармын. Коомдо пикир жаратылат да. Мен ошол эле Маргулан Сайсенбайды окуп жатканда мен мыйзамды бузган жокмун дейт. Бирок мыйзамды бузбаганым менен кандайдыр бир коомдо тескери пикир жаратып койгонмун, ушундай жаралып калган дейт да. А сложность была в том, что я хотел доказать свою правоту, то, что я ничего не воровал, и я хотел подключить международные юридические фирмы и аудиторские компании. И я тогда понял, что в мире справедливости не существует. Даже в Лондоне? Нигде в мире. От меня отказались юридические компании, все крупные юридические компании отказались меня обслуживать. За большие деньги? За большие деньги, за любые. Но все закончилось, все суды, все обвинения с вас сняли? Сняли из 6 статей, по-моему, 5. Одну статью переквалифицировали, и она звучит злоупотребление доверием и превышение полномочий, что ли, и дали 2 года условно. Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча кичине түшүнбөстүк талаш-тартыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Менин оюм деле ошол бардыгыбызга таңуулагандай, айткандай, көзүбүздү ачкандай Райымбек Матраимовду бир мокочо, коррупционер Кыргызстандын бардык ушул отуруп калган, сазга батып калганына бир гана ушул Матраимов күнөөлүүдөй сезчү элемин да. Бирок менин көз карашым өзгөрдү, парадигма өзгөрдү, достор. Мына ошондой эле биз бир бетке эле мындай каралай бергенден алыс болушубуз керек да. Балким
мен жаңылып жаткандырмын, азыр мени ичиңерден сөгүп жаткандырсыңар. Достор, Батыраимов окшогондор көп эле, көпөстөр, байлар, бизнес кылганга жөндөмдүү адамдар. Бирок ошолордун ичинен ким ушулардай болуп жардам берип жатат? Мен көп эле угуп жүрөм. Жардамын укканда эми койчу баягы 1000 сомду жесе анан 1 сомду мынтип бүркүп койгондур да деп. Бирок биздин көпөстөрүбүз ошентип даже бүркпөй атпайбы? Кечеки күnkү пандемияда канча жардам беришти? Мен билип эле жүрөм, мондай майыптар, башкалар чет өлкөдөн операция болгондо башкаларда булар аябай жардамдарды көп берген да. Эгерде балким ошондой дагы бир ушундай жардамдарды көп берген, ушулардай бир адамдарды билсеңиздер айтыңыздар. Менин булар менен катташтыгым, башка мамилем жок. Мени билесиңер, мен бул жолу дагы өзүмдүн оюмду чындык деп билемин.